2023 жылдын 2 ноябрында Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун туунду компаниясы Кыргыз топчу ишканасынын жалпы ишмердүүлүгү менен тааныштыруу максатында атайын ачык эшик күнүн уюштурган иш-чарага Жеңил өнөр жай ассоциациясынын жетекчиси Сапарбек Асанов баштаган аталган тармактын жана мамлекеттик салык кызматынын экономика жана коммерция министрлигинин өкүлдөрү катышты. Өз кезегинде Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун президенти Жарасул Абдураимов келген конокторго коомдун жана Кыргыз топчу ишканасынын иши жана келечек пландары боюнча маалымат берди. Ошон үчүн мына жерде ушу мына зданиянын ичине кирсеңиздер, капкараңгы болгон өрттөнүп кеткен здание болчу. Азыр жакшынакай болуп оңдолуп калды да. Ошон үчүн азыр бири-бирибизге ишенишибиз керек, бири-бирибизди колдошубуз керек. Биз сиздердин фурнитураларды жасайлык, сиздердин ишиңиздер ийгиликтүү болуп, кийим-кечектерди тигип, ошо биздин фурнитураларды колдосоңуздар, биз дагы сүйүнөбүз, биз дагы мактанабыз, мына биздин топчу, биздин сыдырма ошол жерде деп. Бүгүнкү күндө биздин кыз келиндер, биздин жигиттер, силер все по всему миру уже доказали. Лучше шьют там Центральной Азияда кимдер ушу? Кыргызстан. Пошив, кыргызстанский пошив бар жерде жакшы өтөт. Кыргыз топчунун продукциясы менен жеринен таанышкан жеке ишкерлер ишкана өндүргөн топчу менен сыдырмаларга жогорку баасын берип, атамекендик өндүрүштү колдоо керектигин баса белгилешти. Биздин өзүбүздүн мамлекетибизде ушундай заводдор ачылып, Кыргыз топчу ачылып атканына мен аябай кубанып атам, жантан бери көрүп, аралап көрүп чыктым. Бизге деген Кыргыз бул топчунун чыгышы бизге абдан чоң жардам берет. Биринчиден мамлекетибизге дагы биз деген импорт Кытайдан келген, Турциядан келген фурнитураларды сатып албайбыз. Ушул кыргыздардын чыгарган топчуларынан алып иштетсек абдан жакшы деп ойлойм. Азыр көрдүк, мисалы үчүн замоктору бар экен, жакшынакай болгон, пуговицалар бар экен, ар түрлүү экен. Бул абдан сапаты да жакшы экен да. Ана мен айтмакчы мен өтө кубанычтамын. Ушинтип өзүбүздөн чыккан продукцияга мен абдан кубанычтамын да, абдан колдойм. Жолугушунун жүрүшүндө тигүү тармагында эмгектенген ишкерлер өздөрүн кызыктырган суроолоруна тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн жооп ала алышты. Белгилей кетсек, Кыргыз топчу ишканасы 2022 жылдын март айында түзүлүп, 2023 жылдын март айында ишке кирген. Анын негизги багыты жеңил өнөр жай тармагына керектелүүчү тигүү фурнитурасын, тактап айтканда топчу жана сыдырма бүчүлөрдү өндүрүүгө багытталган.